Урматтуу достор, силерден сураныч. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, башкаларга да таралышына себепчи болуңуз. Анткени биз сөз кыла турган тема өтө маанилүү. Акча, байлык, мал-мүлк кандай гана аталбасын, бизди өзүнө кул кылып алды. Азыр акча деп ата-энеден алысташып, жада калса аларды унуткандар да бар. Ага-инилер үй-жай талашуу менен убара. 2 кабат үй куруп, чоң той өткөрүү үчүн эркектер аялдарын иштетип жатат. Максат бирөө, бардыгы элдин көзү үчүн. Азыр бул видеону көрүп жаткан адамдар айтышы мүмкүн, булардын баары курук сөз, бактылуу жашоо үчүн баары бир акча керек деп. Ушул адамдарга бир суроом бар. Чоң акча тапкандан кийин бактылуу жашоого ишенесиңерби? Эгер ооба десеңер, азыр биз силерге көрсөтүүчү адамдын жашоосуна назар салгыла. Стив Джобс дүйнөдөгү эң бир киреше булагы көп компаниянын негиздөөчүсү. Бул адамдын компаниясынын кирешеси Россия Федерациясынын Газпромунун кирешесинен да көп. Бул адам iPhone'ду ойлоп тапкан жана Apple компаниясынын негиздөөчүсү. Apple компаниясынын 2019 жылдагы пайдасы $200 миллиард. Ар жылы жаңы iPhone чыкса, адамдар сатып алыш үчүн күнү бою кезек күтүшөт. Эми элестетип көрүңүз, жөн гана бир жолу элестетип көрүңүз. Эгер сиз ушул компаниянын директору болгонуңузда эмне кылат элеңиз? Мынакей бактылуулук, $200 миллиард кирешеси бар компаниям болгондо дешиңиз мүмкүн. Эми келиңиздер ушул компаниянын негиздөөчүсү Стив Джобстун сөздөрүнө кулак салабыз. Стив Джобс 2011 жылы ашказан саратаны оорусунан каза болду. Ошол убакта Стив Джобстун $7 миллиард ашуун акчасы бар эле. Өлүмүнө саналуу күндөр калганда эмнелер дегенин билесизби? Стив Джобстун өлүмү алдынан айткан сөздөрү. Мен бизнес ааламында жогорку натыйжаларга жетиштим. Башкалардын көз карашында менин жашоом оомат жана ийгиликтерден турат. Бирок менин иштен башка айтаарлык эч нерсем жок. Байлык бул мен көнүп калган жашоомдун тирегичи эле боло алат. Азыркы убакта мен ооруканада жатам жана мен өткөргөн жашоомду эске алам. Мен сыймыктанып жүргөн байлыктарым өлүм алдында эч нерсе эмес экен. Сиз акча менен өзүңүзгө айдоочу сатып алышыңыз мүмкүн. Ишиңизди кыла турган кызматкер сатып алышыңыз мүмкүн. Бирок сиз ооруп жаткан ооруну башка адамда сиздей болуп сезишин бүтүндөй байлыгыңыз менен дагы сатып ала албайсыз. Материалдык нерселерди сатып алышыңыз мүмкүн, бирок жашоону сатып алуу мүмкүн эмес. Жылдар өтүп, жашыбыз чоңойгон сайын биз акылдуу боло баштайбыз. Каарыганыбызда түшүнүп жетебиз. $30 сааттагы, $300 сааттагы бирдей эле убакытты көрсөтөт. $3000 машина айдасак да, $50,000 машина айдасак да, ошол эле бир жерге барабыз. Жана жолдор окшош. Үйүңүз 3 сотук жерде болобу, же 30 сотук жерде болобу, ал үйдө эч ким болбосо, баары бир жалгызсыз. Сиздин жашооңуз жана бактылуулугуңуз дүйнө буюмдарынан чогулган эмес. Бизнес класста учсаңыз да, эконом класста учсаңыз да, эгер самолет куласа, сиз да баардыгы менен биргеликте кулайсыз. Бул Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобстун сөздөрү эле. Байлыктын аркасынан кууп ата-энесин унуткан. Балдарын ата-эне меримине зар кылып жаткандар, акчаны деп арамды арам дебей жаткандар. Акчаны деп жаратканга ибадатты таштап коюп жаткандарга суроо. Тапкан байлыгыңыз сизди өлүмдөн алып кала алабы? Жок. Жок болсо өлүмдөн кийин тозок отунан сактап кала алабы? Жок. Анда эмне үчүн байлыкты арзуу кылып жашайсыз? Видеону көрүп бүткөн соң бул видеону башкаларга да бөлүшүңүз. Балким сиз дүйнө, байлык деп көзү көр болгон адамдардын көзүнүн ачылуусуна себеп болосуз. Каналга жазылып, биздин каналдан пайдалуу маалыматтарды алып туруңуздар. Чоң рахмат.